16 январдагы авиакырсык аймактарды өнүктүрүүнүн көйгөйлөрүн ачыктап койду деп билдирди Өнүгүү Прогресс фракциясынын лидери Бакыт Төрөбаев парламенттин бүгүнкү отурумунда. Бул ошондой эле ички миграцияга алып келген жарандардын жакыр турмушунун натыйжасы. Депутат аймактарды өнүктүрүүнүн проблемаларын эске салып, өкмөттү айыл жашоочуларынын турмушун оңдоодо көбүрөөк активдүү болууга чакырды. Мына Улакол деген айыл өкмөт бар Тоң районунда. Ошол айыл өкмөт дотациядагы айыл өкмөт. Мен МТС ачайын. Эгерде мен МТС ачсам, мен өзүм ушул иш аракеттери менен дотацияны чыйып кетем деп атат. А эмнеге жардам бербейбиз ошого? Жардам берип койсок, ошол жердеги эл иштеп калат. Ошол жердеги элдин турмушу оңолуп, баласы билимдүү болот, ден соолугу бекем болот деген ойдобуз. Ошон үчүн жакшынакай токтом бар. Ошол акчаны тез арада иштетип, тез арада ошол регионду көтөрүш керек. Биз ушинтип жүрө беребиз антип. Акчаны бөлдүрүп коюп, ушун дагы чайнап жей албай атабыз дагы ошол акчаны. Лизинг аркылуу Айылбанк даяр бергенге, мына бүгүн беребиз деп атышат. Бирок өкмөт тараптан эч кандай жардам жок. Эгерде ошол жактан жардам болсо, мына ЕАЭСке кирдик биз. Ал жерде азык-түлүк деген көбөйөт, сапаты жакшы болот, көлөмү көбөйөт. Көлөмү көбөйсө, себестоим арзан болот. Себестоим арзан болсо, биз базарга чыга алабыз. Мына эң негизги биздин ишибиз.